биз мына иш сапарыбызды Кемин районунун Кемин шаарынан баштап азыр Чуу дарыясынын жээктеринде бітіріп чыгып атам. Буга чейинки аткарылган иштердин сапаттары, бүгүнкү коюлуп аткан талаптары, бүгүнкү аткарылып аткан иштерди кандай жүрүп атат. Кийинки жылдарга биз кайсы кооптуу аймактарды, кооптуу жерлерди киргизишибиз керек. Ушулардын бүт бардыгын өзүм көзүм менен көрүп, жеринде таанышып, эл менен жолугушуп, алардын да талаптарын угуп, ошолорго жараша мына алдыңкы жылдарга, кийинки жылдарга пландарды киргизүү боюнча таанышып келе жатамын. Мына Чуу дарыясынын жээги боюнча билесиздер, өзгөчө бир көңүлдө турат. Ошондуктан Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө, биздин айыл чарба багытындагы жерлерди сактап калуу максатында Чуу дарыясынын жээгин кыдырып чыгып атабыз. Өзүңөр билесиңер, буга чейин дагы Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө иштери болгон. Азыркы объект бул ошол 2018-2019 жылдаркы башталган объект экен. Мына азыр 10 күндөн кийин бүтөт, тапшырууга берилет. Эң негизги иштерибиз ушу Чуу дарыясынын бекемдөө, алардын ушул баягы эрозияга учурап аткан жерлерди жеп кетүү кубулуштарын токтотуу болуп эсептелип атат да. Биз азыр көрдүк, буга чейин дагы бир топ объекттерди көрүп келдик. Чындыгында мына былтыр келген жол менен быйылкы келген жолду суу уже жеп кетип аткан фактыларды көрүп атабыз да. Ошондуктан кечиктирилгис чараларды мен коюп атам өзүбүздүн департаменттин жетекчилерине. Жакын арада быйыл капиталдык ремонт кылбасак дагы азыр СПМ менен ушул суунун мурунку нугуна салуу боюнча иштерди тез арада жүргүзөбүз деген ойдобуз.